Атайын кызматтар тарабынан бүлгүнчүлөргө каршы күрөш Тоң районуна караштуу Ак Терек айыл аймагында да жүргүзүлүүдө. Рейд учурунда көл ичи 100 метрден ашык синтетикалык тордон тазаланды. Буга ылайык мыйзамсыз салынган торлордун саны азайып, балыктын түрлөрүнүн табигый көбөйүшүнө шарт түзүлүп жатат. Аксай айылынан Кызыл Тоо айылына чейин 85 километр узундукту жүрүп браконьерлерге каршы иш-чара өткөздүк. Мындай иш-чара Тоң райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан күн сайын өтүүдө. Торлордун керектен чыгып калганына байланыштуу жанагындай азыркы учурда балыктар өрдөп икраларын чачууда. Ошого тоскоолдук жаратып аткан үчүн ошол көлдүн ичиндеги браконьерлерден калып калган синтетикалык торлорду чыгардык. Айлана чөйрөнү коргоого карата жасалып жаткан мындай аракеттерди колдоп, зыяныбызды тийгизбесек деген жергиликтүүлөр да бар. Алар көлдү таза сактоого бар аракетин жумшап келишет. 10 жылдан бери ушул көлжекте турабыз. Ушу көлжекти турганыбызга жараша ушакты көзөмөлдөйбүз. Тынч, ушакты кайтарганга аракет кылып атабыз. Тазалыгын карап, биз бияка көлүбүз бизге ырыскысын чачып турат, ошо балдарыбыз эс алат. Өзүбүз эс алабыз жайкышын. Өткөн жылы көл ичи жалпы 176 000 метрден ашык тордон тазаланды. Аларда таштандыдан арылтуу иштери да кызуу жүрүп, 6 тоннадан ашык таштанды жыйналды. Ысык көлдүн акваториясын сактоо аракеттери дагы улана берет. Белгилей кетсек, буга чейин ышкыбоздук жана спорттук балык уулоону уюштуруу, балык корун жасалма өндүрүп чыгаруу боюнча пландык иштерди жүргүзүү максатындагы уулоону кошпогондо, ысык көлдө жана соң көлдө өрдөгөн балыктардын бардык түрлөрүн өндүрүм үчүн кармоого тыюу салынган. Айнура Достукбекова, Данияр Акунов, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык көл облусу.